Мен кыскалап айтканда туугандар, ушул биринчи учурда эмне десе, биринчи учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи эле кабар түшкөндө адамдарды бардыгын кылып аткан ибадатында жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнагыла, башка эч кимге арнабагыла, эч кимди ортомчу кылбагыла, эч кимден шапаатты сурабагыла, бардыгын Кудай Тааламдан сурагыла деп ушул нерсеге чакырыптыр. Жана ошондой эле алардын көп жакшы иштери болгон экен, бирок ушул жакшы иштердин баары канча көп иш болсо дагы, бирок сенин кылып аткан сыйынуң таза болбосо, миллион ишиң болсо да актабайт дегенди билдик биз. Ошон үчүн биз адашып калбайлы. Менин кээ бир адамдар байкасаңар, мен кайрымдуулук иштер жазып атам, жакшы иштерим бар го, Кудай Таалам өзү деле кечирер деп коюп, бир жерге барып төлгөчүгө барып жүргөнүн көрөсүң, башка жерге барып жол аштырып атам дегенин көрөсүң. Ошол эле учурда зекеттерин берип, кайрымдуулук иштерин кылып, мечитте салып бериши мүмкүн. Бирок салган мечити, кылган кайрымдуулугу Кудайдын алдында эч нерсе жазылбайт. Себеби бул адамдын ишениминде Кудай Тааламдын өзүнө арналган эмес. Убара, жөн эле убара. Кээ бир эле болушу мүмкүн, ажылык кылышы мүмкүн, орозо тутушу мүмкүн, кайрымдуулук ишин жасашы мүмкүн, көп жакшы иштер жасашы мүмкүн, намазын да окушу мүмкүн, бирок ишениминде жанагындай ширктер бар. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл бою намаздын парзын, орозо, зекетти айтпастан ушул ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынал. Ошондо гана сооп жазылып баштайт. Ошондо гана адам тазарып, Кудай Тааламдын өзүнө гана ибадат арналганда, анан барып окуган намазы, туткан орозосу, берген кайрымдуулук зекеттери пайда берип баштайт. Адамдарды алдаган жок да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозодо туту бер, намазыңды окуй бер, жок. Эмне үчүн десе, бул адамдардын көкүрөгүндө ыйман орношу үчүн 13 жыл кетиптир. Качан ошо ыйман орноп, ишенимдери тазарып, ибадаты жалгыз Аллахтын өзүнө гана арналып калганда, анан барып туруп анан намаздын парзы келип түшкөн. Ошон үчүн кээ бир туугандар айтып калат, бүгүн үчүн мен дават кылсам, жакыным айтсам эле кабыл кылбай атат. Анан сурайсың, эмнеден баштадың десе, ошо арак ичет, арагынан баштадым дейт бирөө. Бирөө айтат, ушу магазинде арак сатат, арагынан баштадым. Кредит алат, мен кредитине сайлат. Ошентип ар бир нерсесине чукуп, анан адам кой, башымды оорутпай алыс бар дейт да. Себеби ал адамдын алдында жүрөгүндө ыйман орногон эмес. Тааныбасты, сыйлабас дейт, Кудай Тааламды тааныган эмес. Ошон үчүн бул арам, бул адал, бул туура, бул туура эмес деген сен эмне мага акыл үйрөтүп атасың деп ошентип жооп кайтарган себеби ошол. Анын жүрөгүндө бир улуктаган, сыйлаган, Куран эмне, пайгамбардын жолу эмне дегенде андай нерсе жок көкүрөгүндө. Сиз биле бериңиз, ошон жооп кайтарса сиздин даватыңыз туура эмес анда. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар келгенде эң биринчи учурунда эмнеден баштаган экен? Жалгыз Аллахтын өзүнө гана чакырып, ширктен кайтарып, Алла Тааламды таанытып, ошону улуктап, мына бул менин буйругум эмес, бул Кудай Таалам буйругу. Бул менин тыюум эмес, бул Кудай Таалам тыюусу. Ошол нерсенин бүттүгүн түшүндүрүп, анан барып намаз парз болду. Намаз анан кийин элестетиңиздер, 13 жыл Меккеде. Мына ушул биринчи учурда туугандар ушуну алдык. Ушул нерсени түшүнүп алган болсок, мен чакырууда эң биринчи чакырганда Аллах Тааламды таанытат турбаймынбы? Бир нерсени тыйганда эң биринчи тыюулардын башында ширк турат турбайбы? Деп ушул нерсени түшүнүп алган болсоңуз, даватыңызды бирөөнү чакырганда, бирөөнү түшүндүргөндө, үйрөткөндө ушудан баштаңыз.